Жер жүзүндөгү кишилердин 8% өтө кооптуу топтогу кан менен жашайт. Каны терс резурс фактор менен 4-чү топко кирген адамдар кооптуу илдеттерге көп кабылышы мүмкүн дешет. Бул тууралуу Гарвард университетинин окумуштуулары айтып чыкты. Бул кишилердин 8% ушул топтогу кан менен жашаса, алардын көпчүлүгү онкологиялык илдеттерге кабылат экен. Мындан тышкары алар балалуу болбосо, эгер болсо дагы бир жыныстагы наристелерди жарык дүйнөгө алып келери белгилүү болду. 4-чү топтогу терс резурс фактордагы кандын ээлери дагы башка толгон токой илдеттерге жакын экенин Вермонт университетинин илимпоздору дагы аныкташты. Алардын айтымында мындай адамдар инсульт, ой жүгүртүүнүн жана эске тутуунун мандемдери сыяктуу мээ ооруларына көбүрөөк кабылышат. Иммунитети өтө төмөн болгондуктан кайсы оору болсо дагы бат илештирип алууга өтө жөндөмдүү келишет. Мына ушундай урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Жогорудагы маалыматта айтылгандай эле, сиз өзүңүздүн каныңыздын кайсыл топко кирерин билесизби? Эгерде билбесеңиз, сөзсүз өзүңүз жашаган жердеги жергиликтүү кан куюу борборуна барып, өзүңүздүн каныңыздын кайсыл топто экенин билип алыңыз. Бул маалымат өтө сиз үчүн маанилүү экенин унутпаңыз. Эгерде жогорудагы маалымат сизге жаккан болсо, астына комментарий жазып, бөлүшүп коюуну унутпаңыз.